Сиздин денеңизде сизге байланбаган органыңыз бар экендигин билет белеңиз. Бул албетте жоон ичегинин микрофлорасы. Дээрлик 2 килограммга чейин микроорганизмдер биздин жоон ичегибизде жашайт жана ошол эле учурда бизге дагы кызмат кылып беришет. Ар кандай зыяндуу таасирлердин негизинде азайып кетүүлөрү мүмкүн алар, бирок толугу менен жок болуп кетпейт. Ошондуктан эгерде жоон ичегинин микрофлорасы азайды деген бир себептен улам кимдир бирөө сизге пробиотик дарыларды сунуштаса, аларды ичпей эле койгонуңуз жакшы. Мунун эки себебин айтып берем азыр сизге. Биринчиден, сиз ичкен пробиотиктин 98% ашказанда өлүп жок болот. Анткени ашказандын туз кислотасы эч бир микробду жашатпайт. Калган 2% микроорганизм дагы жоон ичегиге түшсө дагы ал көп убакытка чейин ал жерде турбайт. Кудум кайсы бир адамдын органы башка бир адамга салынса, ал жерде анын жашап кетүүсү кыйын болгон сыяктуу микроорганизмдер дагы өзүбүздүкү болбогондугу үчүн таптакыр жашабайт жана ал дагы сыртка чыгып кетет. Ошондуктан аларды ичпей эле койгонуңуздар жакшы. Анын ордуна организмдин табигый муктаждыктарын беришибиз керек. Биринчиден таза суу ичели, сөзсүз түрдө керегинче деген сөз бул суткасына аз дегенде 1 литр. Болбосо андан көбүрөөк. Ал эми экинчиси болсо клетчатка. Клетчатка бул өсүмдүк азыктар экендигибизге белгилүү. Аларды мүмкүн болушунча баарын, болбосо дагы кээ бирлерин чийки боюнча жеп турайлы. Ошондо жоон ичегинин микрофлорасы калыбына келет, бузулган болсо дагы иммунитетибиз көтөрүлөт и ошону менен бирге ден соолугубуз дагы жакшырат. Андыктан сөзсүз түрдө ушул нерселерге көңүл буруңуздар. Маалымат сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, кызык деп же болбосо ооба деп комментарийге жазып коюңуз.